Кино көрүүнүн пайдасы жана зыяны. Көптөгөн үй бүлөлөр чогуу убакыт өткөрүп, сүйүктүү кинолорун жана кызыктуу теле берүүлөрдү көрүүнү жактырышат. Мунун бардыгы эс алууга жана психоэмоционалдык абалды жакшыртууга мүмкүндүк берет. Кызыктуу окуялардан турган сюжет күнүмдүк жумуш менен жашоодон алаксуутууга жардам берет. Бирок кинолор пайдадан тышкары зыян алып келет деген пикирлер бар. Чындыгында ошондойбу же жокпу? Кино көрүүнүн күнгөй тескейин карап көрөлү. Алгач жакшы жагынан баштайлы. Демек, кинонун пайдалары. Биринчиси, фильмдердин пайдалуу жагы дагы бар. Психотерапевт Берни Вудер кинотерапия техникасын ойлоп тапкан. Анын пикиринде кинолор ар кандай эмоционалдык көйгөйлөрдү жеңүүгө жардам берет. Кинотерапия сабактарында бейтаптар чогуу кино көрүп, андан кийин анын детальдарын талкуулашат. Кинотерапия чыныгы жашоодо иш-аракеттерди аң сезимдүү түрдө жөнгө салууга мүмкүндүк берген процесс. Экинчи, өзүн өзү өнүктүрүү. Көптөгөн илимий даректүү тасмалар пайдалуу маалыматтарды камтыйт. Алар талашсыз пайда алып келиши мүмкүн. Үчүнчү, оң эмоциялардын булагы. Жаныбарлар жана жаратылыш жөнүндө фильмдер адамга эстетикалык рахат тартуулап, жан дүйнөнүн тынч абалга алып келет. Негативдүү ойлордон позитивдүү ойлорго жетелейт. Төртүнчү, ата-энелер балдарга жомокторду жана толук метраждуу мультфильмдерди көрсөтүүдөн баштаса жакшы болот. Балдарга мектеп программасынан алынган чыгармалардын негизинде тартылган фильмдерди көрсөтүү туура. Бала китеп окубаса дагы сюжети жана каармандар жөнүндө түшүнүккө ээ болот. Бешинчи, эгерде чечилбеген көйгөйлөр болсо, анда каармандары кыйынчылыктарды башынан кечирип, жеңишке жеткен фильмдерди көрүү кажет. Баатырлардын жашоосу менен жашап, адам алардын көйгөйлөрүндө башкача көз караш менен карап, ал тургай эң оор кырдаалдан чыгуунун жолун таба алат. Кинонун зыяндары. Биринчи, адамдардын ортосундагы байланыш жоголот. Психологдордун айтымында кино көрүү үй бүлө мүчөлөрүн ачык жана кызыктуу баарлашуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Адамдар коммуникативдик жөндөмдөрдү жоготуп, үй бүлөдөгү жалпы атмосферага терс таасирин тийгизет. Экинчи, терс психологиялык таасир, зордук-зомбулук жана кан төгүү көрүнүштөрү коштолгон тасмалар психикасы начарларга терс таасирин тийгизет. Келечекте жалпы адамзатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Боевик жана адам өлтүрүү кездешкен кинолор сезимтал балдарга жана өспүрүмдөргө зордук-зомбулукка ыктоону калыптандырышы мүмкүн. Өспүрүмдөр сюжети кайталап, тез эле ачуулуу, агрессивдүү жана натыйжада козголоңчу болуп калышы мүмкүн. Бүтүндөй организмге терс таасирин тийгизет. Адистердин айтымында монитордун алдында узакка отуруу көрүүнү начарлатат жана ашыкча салмак кошууга алып келет. Мындан тышкары түнкүсүн кино көрүү уйкунун бузулушуна жана депрессиялык абалга жеткириши мүмкүн.